Урматтуу көрөрмандар, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге Баетов айылындагы 1990-1992 жылдардагы маданий турмуш жөнүндө берүүнү сунуш кылабыз. 1990-1992 жылдары Актала району үчүн өзгөчө өзгөрүүлөргө дуушар болгон бурулуш жылдар болду десек жаңылыштык болбос. Анткени ошол учурдагы район жетекчисинин күчү менен Баетов айылы болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, айылдын социалдык, маданий турмушунда жаңылануулар болгон. Баетов айылында Дөрбөлжүн аянты, ошондой эле айылдарга 9 типтүү клуб, анын ичинде Баетов менен Кайың Дуулакка 2 клуб курулуп, пайдаланууга берилген соң, элдин маданиятын көтөрүү, ынтымагын чыңдоо максатында ар бир жуманын ишемби күндөрү жогоруда аталган Дөрбөлжүн аянтында 6 күнү кечинде аттуу мекеме ишканалар арасында ыр-кеселер байма-бай өткөрүлүп турган. Бул саамалык эл арасындагы таланттарга шык берип, өздүк чыгармачылык жакшы өнүккөн. Райондогу мекеме ишканалардын эмгек жамааттары ар бири өзгөчө чыгармачылык менен уюштурушуп, элдин көңүлүн көтөрүп турушкан. Ошол маданиятка болгон камкордук жерде калбай, айылыбызда түзүлгөн Тоо шаңы фольклордук ансамбле республиканын ичинен жалгыз тандалып, алыскы Японияда өткөн Азия өлкөлөрүнүн фестивалына катышып, дипломант болуп кайтышкан. Анда эмесе, ошол айыл ынтымагын уюткан, элдик көркөм чыгармачылыкты өркүндөткөн ыр-кеселерден чакан үзүндүлөрдү тартуулайбыз. Назарыңыздарда райондун кесиптик техникалык училищесинин ыр-кесесинен үзүндү.